Ата мекендик өндүрүштөрдөн кайсы компанияны билесиң? Тойбос бар, жарма, шоро, азыркы. Эң башкысы эмеге жетпейт, кымызга жетпейт. Куликовский, Тойбос, Аю, Рола. Ата мекендик өндүрүштөн мага шоронуку көбүрөөк жагат. Негизи ата мекендик өндүрүштү колдош керек. Анткени кыргыздар өсөр өзүн сыйлайт дейт да. Өспөс жатын сыйлайт. Ата мекендик өндүрүштөрдү колдосок ал өзүбүздө эле калып атпайбы? Анан алар өзүбүзгө налог төлөп берип атат. Биринчиден ал деген ата мекендик өндүрүштөр деген өзүбүздүн жанагы керектүү нерселерди өндүрүп берет да. Ошондо мен аябай колдойм. Бал азыктарын аябай сыймыктанам. Биздин Кыргызстан аябай жакшы дүйнөлүк немеге деңгээлге чыгып атат. Анан о жегил өнөр жайыбыз эң жакшы бренд болуп атат. Жалаң Россия менен тиги по-моему Кытайга да кетип атат болуш керек. Бизден чыккан товарлардын сапаты кандай? Сапаты жакшы десем болот. Аны көп кыргыздар көп деле ичишпейт да, мындайча айтканда. Кыргыздардын өнүктүрүш үчүн алып ичкендин ордуна көп азыр кола, пепси дегендер ичиришип атпайбы, мындай башка улуттун немелеринчи суусундуктарын алып биздин кыргыздын кымыз, шоро, жарма, максымдарды ичсе жакшы болот эми, ден соолугу жакшы болот, чың болот. Товарлар жакшы, өтө жакшы. Жакшылары да бар, жакшы эместери да бар. Мен жакшыларын алам. 70% жакшы деп ойлойм мен. Бизден чыккан продукциялардын сапаты аябай жакшы, бирок мындай с виду бир аз оңдой кетсек, сапатын, көлөмүн, то есть көрүнүшүн оңдой кетсек, бирок сапаты 100% жакшы. Ошо ата мекендик товарлардан кайсы товарды колдоносуз? Ата мекендик товарлардан кайсыны колдоном? Мен Чапан студиясын колдоном, мына жаңы эле келатам азыр. Чапан студиясын көп жанагы улуттук кийимдерин көп кийем Чапандын. Анан калпагын көп колдоном, ата кийизден тапкан. Майрамкул Байкенин, Клара Эженин калпактарын көбүрөөк кийем. Колдонобуз, Роланыкын алабыз, Риханы, Тойбос алабыз. Бизден мисалы эмнелер чыгат? Биринчиден там зубный щетка, там ушундай нерселер чыгат. Бизге өзүбүзгө керектүү болгон нерселер ошолордон колдонобуз.